4-cü çeyrektin programmalaарын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Окуучулар, биз буга чейин 9-cу класстар үчүн кыргыз тилинен карама-каршы жана сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдөрдү кайталаганбыз. Ошол сабактарыбызды азыр тест түрүндө кайталап алалы. Карама-каршы багыныңкы сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө кандай мааниде келет? Өлчөм билдирген мааниде, мезгилин билдирген мааниде, кайчы маанини билдирген, орунду билдирген мааниде. Ойлонуп туруп, булардын ичинен туура жообун табабыз. Демек, кайчы маанини билдирген мааниде болот экен. Бирөө кете албай жүрсө, бирөө келе албай жүрөт. Кандай багыныңкы сүйлөм жана байланыштыруучу каражаты кайсы? Мезгил багыныңкы сүйлөм са мүчөсү, карама-каршы багыныңкы сүйлөм са мүчөсү, орун багыныңкы сүйлөм са мүчөсү, шарттуу багыныңкы сүйлөм са мүчөсү. Булардын ичинен туурасын карай турган болсок, карама-каршы багыныңкы сүйлөм са мүчөсү. Карама-каршы багыныңкы сүйлөмдү байланыштыруучу каражаты са мүчөсү жана ага тизмектелип келген байламталар кайсылар? Са сайын, са менен, са кийин, са да, дагы деле. Туура жообу са да, дагы деле. Өлчөм багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу сөздөр: канчалык ошончолук, кайда ошол жерде, кандай ошондой, себеби натыйжасы. Туурасы канчалык ошончолук. Аңчынын амалы канча болсо, аюунун чыйыры ошончо. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн кайсы түрү? Карама-каршы багыныңкы сүйлөм, мезгил багыныңкы сүйлөм, орун багыныңкы сүйлөм, сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Туурасы сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Эми балдар, биз темабызга келсек, сыпат жана салыштырма багыныңкы сүйлөмдөр. Сыпат жана салыштырма багыныңкы сүйлөмдөрдү окуп үйрөнүүдөгү негизги максатыбыз. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин, окуянын мүнөзүн сыпат багыныңкы сүйлөм билдирерин биле алабыз. Баш сүйлөмдөгү ойго карата багыныңкы сүйлөмдөгү окуя, кубулуш салыштырылып келерин өздөштүрөбүз. Ошондой эле сыпат жана салыштырма багыныңкы татаал сүйлөмдөрдөгү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн байланышуу каражаттары менен таанышабыз. Ал айта турган сөзүн айта албай үнү каргылданды. Биз баш сүйлөмдөн багыныңкы сүйлөмгө суроо беребиз. Кантип үнү каргылданды? Ал айта турган сөзүн айта албай. Мында багыныңкы сүйлөм ал айта турган сөзүн айта албай. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин үнү каргылданды деген баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин абалын билдирди. Демек, баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин окуянын кантип же кандайча болуш абалын, мүнөзүн билдирген сүйлөм сыпат багыныңкы сүйлөм деп аталат. Сыпат багыныңкы сүйлөм кантип, кандай, кандайча деген суроолорго жооп берет. Ошондой эле сыпат багыныңкы сүйлөмдү баш сүйлөм менен байланыштыруучу каражаттары бар. Алар атооштуктун ган жана ага жалганып келген сыт мүчөсү, чакчылдын ып, а мүчөсү, атооштуктун бас, ага жалганган этиштин терс формасы ба, ага уланган чакчылдын ый мүчөсү, атооштуктун ган мүчөсү, ага жалганган дай мүчөсү. Эми ушул мүчөлөрдүн ар бирине кененирээк токтололу. Сыпат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна ган, сыт мүчөсүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, күн аздап эригенсип, кызыл булутка жамынды. Кантип кызыл булутка жамынды? Күн аздап эригенсип. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин ал абалын билдирди да, анын сыпатын көрсөттү. Сыпат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна ып, а, чакчыл формалардын жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, ай толукшуп, жолун тоскон булуттарды тепчип баратты. Бул жерде багыныңкы сүйлөм ай толукшуп, ал эми баш сүйлөм
жолун тоскон булуттарды тепчип баратты. Багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдү ып чакчылдын мүчөсү байланыштырды. Бас формасындагы атоочтук баяндоочко чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү жалганышы аркылуу сыпат багыныңкы сүйлөм уюшулат. Мисалы, Бекназар алардын келерин күтпөстөн өзү барууну чечти. Кандайча өзү барууну чечти деп биз баш сүйлөмдөн багыныңкы сүйлөмгө суроо бердик. Алардын келерин күтпөстөн баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин мүнөзүн билдирип келди. Сыпат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна этиштин терс ба формасы жана чакчылдын ый мүчөсү жалгануу аркылуу уюшулат. Мисалы, Айзада оюн жыйынтыктай албай, өзүнө өзү таң болуп отурду. Баш сүйлөмдөн багыныңкы сүйлөмгө суроо берсек, кантип өзүнө өзү таң болуп отурду? Айзада оюн жыйынтыктай албай. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна терс форма ба жана чакчылдын ый мүчөсү уланып, сыпат багыныңкы сүйлөмдү уюштурду. Атооштуктун ган формасы аркылуу уюшулган баяндоочко дай мүчөсүнүн жалганышы аркылуу сүйлөм түзүлөт. Бул ким менен бакылдашып жатат дегендей адеми кулак түрдү. Кантип адеми кулак түрдү? Бул ким менен бакылдашып жатат дегендей. Биз жогоруда сыпат багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу каражаттар менен тааныштык. Азыр көнүгүү иштеп көрөлү. Схемадагы каражаттарды багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочторунун грамматикалык формасы катары пайдаланып, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Бизде мындай схема берилген. Кашанын ичинде ып, үтүр жана чарчы каша. Бул жерде каша багыныңкы сүйлөм дегенди түшүндүрөт. Ал эми ып деген мүчөнү биз багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна улайбыз. Ал эми чарчы каша баш сүйлөмдү түшүндүрөт. Ошондо биздин түзгөн сүйлөмүбүздүн багыныңкы сүйлөмүнүн баяндоочуна ып мүчөсү уланышы керек. Анда биз түзүп көрөлү. Салкын желге көңүлүбүз көтөрүлүп, биз жалгыз аяк жол менен кетип бараттык. Кантип биз жалгыз аяк жол менен кетип бараттык? Багыныңкы сүйлөм кантип деген суроого жооп берип, баш сүйлөмдөгү кыймылдын абалын билдирип жатат. Дагы бир схеманы карап көрөлү. Багыныңкы сүйлөмүбүздүн баяндоочуна ган, дай деген мүчөлөр уланыш керек. Андан кийин баш сүйлөмүбүз келиш керек. Жылаан сойлоп келе жаткандай, бүткөн бою дүркүрөдү. Бул жерде биздин багыныңкы сүйлөм жылаан сойлоп келе жаткандай. Ал эми баш сүйлөм бүткөн бою дүркүрөдү. Биздин багыныңкы сүйлөмүбүздүн баяндоочуна гандай мүчөлөрү уланды. Биз дагы бир учурга көңүл бурушубуз керек, балдар. Бул жерде эки сүйлөм турат. Эки сүйлөмдүн багыныңкы сүйлөмдөрү экөө тең ып мүчөлөрү менен аяктап турат. Жакшылап көңүл бурганда, ошонун эртеси жыйналыш болуп, байбиче биринчи жазылды. Суроо берип көрөбүз. Качан байбиче биринчи жазылды? Ошонун эртеси жыйналыш болуп. Демек, бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн мезгилин билдирип атат. Салкын желге көңүлүбүз көтөрүлүп, биз жалгыз аяк жол менен кетип бараттык. Кантип биз жалгыз аяк жол менен кетип бараттык? Бул сүйлөмдө баш сүйлөмдүн сыпатын билдирип атат. Демек, ып мүчөсү менен бүтүп аткан баяндоочубузду жакшылап көңүл буруп карашыбыз керек экен. Сүйлөмдөрдүн маанисине терең көңүл буралы. Биз эми салыштырма багыныңкы сүйлөм тууралуу кеңири сүйлөшөлү. Салыштырма багыныңкы сүйлөмдү түшүнүүдөн мурун салыштыруу деген эмне экенине көңүл бурсак. Салыштыруу бир нерсе менен экинчи нерсенин сапатын, сынын, белгисин бири-биринен ажырата кароо. Мына бул сүрөттө көрсөтүлүп тургандай, эки шар бири-бири менен салыштырылып каралып жатат. Бул шарлардын өңү, формасы, көлөмү
кандай экендиги салыштыруу түрүндө каралып жатат. Ал эми бул идиштеги суу жана балык бири-бири менен салыштырылып каралып жатат. Мына ушундай салыштырма багыныңкы сүйлөмдө да бар. Аны мисал менен көрсөк. Чөйрө кандай болсо, акыл ошондой болот. Бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм чөйрө кандай болсо, ал эми баш сүйлөм акыл ошондой болот. Жогорку сүйлөмдө чөйрө менен акыл салыштырылып берилди. Баш сүйлөмдөгү ойго карата багыныңкы сүйлөмдөгү кыймыл-аракет, окуя же кубулуш салыштырылып айтылса, салыштырма багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаман жолдоштун таасири кандай болгон сыяктуу, жаман китептин да таасири ошондой. Салыштырма багыныңкы сүйлөм төмөнкүдөй суроолорго жооп берет. Кандай, эмне болгон сыяктуу, эмне болгондон бетер. Салыштырма багыныңкы сүйлөмдүн баш сүйлөм менен байланышуу каражаттары дагы бар. Аларга токтоло кетсек. Кандай ошондой са мүчөсү, кандай мүчөсү, шарттуу ыңгайдын са мүчөсү, чакчылдын канча гынча мүчөсү, кан, сыңары, сыяктуу, шекилдүү сөздөрүнүн тизмектеле келиши, кан, нан мүчөлөрүнө көрө бетер жандошторунун тизмектеле келиши. Эми биз ушул мүчөлөрдүн ар бирине кеңири токтолуп кетели. Багыныңкы сүйлөмдө кандай, ал эми баш сүйлөмдө ошондой деген сөздөр катышат да, багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу байланышат. Талага гүл кандай көрк болсо, акылдуулук да адамга ошондой көрк болот. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна са мүчөсү уланды жана багыныңкы сүйлөмдө кандай деген сөз келди дагы, баш сүйлөмдө ошондой деген сөз келинип, бул эки сүйлөм бири-бирине салыштыруу маанисинде келди. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу ган формасындагы атооштук аркылуу уюшулуп, ага дай мүчөсү жалганат. Мисалы, сен бирөөлөрдөн уккандай, алар да бирөөлөрдөн угушат. Багыныңкы сүйлөмүбүз сен бирөөлөрдөн уккандай, ган дай мүчөсү уланды. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу уюшулат. Мисалы, куш учуш үчүн жаралса, адам бакыт үчүн жаралган. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна канча, гынча, чакчыл формалардын жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, ишим калганча ашым калсын. 10 күндүк ашың болгончо 1 күндүк ишиң болсун. Мында багыныңкы сүйлөмдөргө канча, гынча деген мүчөлөр жалгануу менен салыштырма багыныңкы сүйлөмдү түздү. Ган формасындагы атооштук баяндоочко сыңары, сыяктуу, шекилдүү деген сөздөрдүн тизмектеле келиши менен байланышат. Адамдардын мүнөзү ар түрдүү болгон сыяктуу, аларды күткөн жакшылык дүйнөдө бирдей эмес. Чыгыш жөндөмөсүндөгү атоочтук баяндоочко ган, нан, аларга тизмектеше келген көрө, бетер деген жандоштордун тизмектеле келиши аркылуу уюшулат. 1000 малың болгондон көрө 1 балаң болсун. Багыныңкы сүйлөм 1000 малың болгондон көрө. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна ган, дан, көрө деген жандооч тизмектеле келди. Жогоруда биз караган салыштырма багыныңкы сүйлөмдөрдүн каражаттарына азыр көнүгүү иштеп көрөлү. Көп чекиттин ордуна салыштырма багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу каражаттарды коебуз. Кар жаап тур көп чекит, анын ордуна биз тиешелүү мүчөлөрдү коебуз. Кар жаап тур көп чекит, учкун жерге чачырайт. Демек, биз көп чекиттин ордуна гандай деген мүчөнү улайбыз дагы, кар жаап тургандай учкун жерге чачырайт. Экинчи сүйлөм. Денеге тамактын зарылдыгы көп чекит, керек бол
көп чекит. Жүрөккө эстүүлүктүн зарылдыгы да көп чекит. Демек көп чекиттин ордуна биз керектүү сөздөрдү жана мүчөлөрдү коебуз. Денеге тамактын зарылдыгы кандай керек болсо, жүрөккө эстүүлүктүн зарылдыгы да ошондой керек. Дагы бир сүйлөм. Эл конушунан айрыл көп чекит. Бул жерге биз тиешелүү мүчөнү коебуз. Эр ырысынан айрылат. Демек, туурасын карап көрсөк, эл конушунан айрылса, эр ырысынан айрылат. Балдар, биз жогоруда сыпат жана салыштырма багыныкы сүйлөмдөр тууралуу сүйлөдүк. Мына ушул сүйлөмдөрдү окуп үйрөнүү менен биз эмнелерге токтолдук. Бул сүйлөмдөрдүн экөөндө тең багыныкы сүйлөмдөр баш сүйлөмдүн сыпатын билдирерин жана баш сүйлөмдөгү мааниге багыныкы сүйлөмдөгү кыймыл, кубулуш салыштырылып айтыларын билдиңер. Ошондой эле баш сүйлөм жана багыныкы сүйлөмдөр бири-бири менен байланыштыруучу каражаттар аркылуу тутумдашарын өздөштүрдүңөр. Мына балдар, биз бүгүн сыпат жана салыштырма багыныкы сүйлөмдөр жөнүндө сүйлөштүк. Эмки сабакта кездешкиче саламатта калыңар.